Папам азыр сарай актайт. Мамам сарайда актай турган актарды чып калып атат да. Бүндүктөн чыккалап кайсыга коебуз? Астына бир-бирине куйуштурабыз. Ой, молодец. Ну, аралаштырып алып. Сугуйбайсың? Сугуйбайында чачып көрсөң мүмкүн. Ушундай болсо ушундай кылып эле бере берейин. Чайдырга коюлап болот да. Жок, кичине сугуйла, суyu курат. Мамам небереси Умарчик экөө акиташты чыпкалап папамдын идишине коюп берди. Андан соң мамам баягы чыпкаланган акиташты коюлган идишти папамдын артына илүүгө жардам берди. Жалгыз адам буну иле албайт экен. Мына эми папам сарайын актаганга жөнөп калды. Баса бул папам жонунда көтөрүп жүргөн бул идиш 15-16 литр элек экен. Азыр папамдын жонунда 16 литр акиташ бар. Папа, экинчи жолу актап атасызбы? Экинчи. Бул биринчиси, эми бул экинчиси. Бул жерге кой калмайсызбы, папа? Папам сарайда актагыча Умарчик жумуртка алып келип, аны печкага коюп, сууга бышырганы жатат. Ал эми мамам эски сарайдан ичин деги желелерин алып, актаганга даярдап берди папама. Мынакей эски сарайдын ичтерин баарына желелерин алып тазалашты дагы, эми эски сарайды дагы актап жатышат. Сарайларда толук актап бүткүчө жумуртка Умарчиктин жумурткасы дагы бошуп калды. Жумуртканы атып бүтүп ийнаки. Умарчиктин жумурткасын жеп алып, түшкү тамактангандан кийин папам баягы келинген өзү актап чыккан сарайын карап, андан кийин кыш сарай өзү экиге бөлүнгөн. Кышында кармалуучу жай жана жайкысы. Кышында кармалуучу жайы толук акталып бүттү. Эми жайкы камала турган жерин азыр карап жатат. Канча кейкетерин тактап, эми эртеңден тарта жайкы камала турган жерин актайт.